Айда Мақсуталиева Масы айлы аймағындағы активті уайымдардың бірі. Ал футболдық беттеш қызықты өткөнін жаш қардебей бары активті қатышқанын айтады. Мына өзүбүз бул жерде көбүнчө биздин аялдарыбыз үйдө отурган батыр энелер, мисалы мындай коомчулук иштерге мындай активдүү катышпай калышкан. Булар дагы бүгүн көрүп өздөрүн билишип, мындан ары дагы чыгып ойносок болот экен деген өздөрүндө дагы бир ишеним калды деп ойлойм да. Ал эми Кыргызстандын лидер аялдары улуттук түйүнүнүн мүчөсү, уюштуруучу Гүлмайрам Аттокурова аялдар үй тиричилиги жана адистиги боюнча жумуштар менен гана чектелип калгандыктан айымдардын лидер болушуна коомчулукта ишеним аз экенин айтат. Ал белгилегендей, бүгүнкү футболдук беттеш болсо, аял заты деле мырзалар менен спортто жана коомдук саясий турмушта бирдей экенин айгинөлөөгө багытталган. Коомдук ордун жогорулатуу жана ошондой эле аялдардын ролун күчөтүү. Себеби биздин аялдарыбыздын шайлоолорго болгон бардык жерде бул көйгөй да, биздин мисалы кандайдыр бир агитационный мероприятие аялдардын акчасы жок, мына мен шайлагыла дегендей. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө аялдардын, жалпы аялдардын, балким биздин 23 аял эмес, башка аялдар кандидаттарын коюп өтүп кетчү. Биздин максатыбыз жалпы аялдар, бул 23 эле аялды эмес, жалпы аялдардын коомдогу ролун жогорулатуу. Кыргызстанда аялдар менен эркектер тең укуктуу, бирок жергиликтүү кеңештерде ар дайым гендердик теңсиздик орун алып келерин эксперттер айтып келишет. Мисалга Нокен районунун жергиликтүү кеңештеринде болгону 20дай гана депутат айым бар. Алар жалпы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын 10%-да түзбөшүн айткан Нокен районунун акиминин орун басары Зияда Юлдашева буларды кошумчалады. Депутаттар арасында аял кишилер бар, бирок ушул Масы айыл өкмөтүндө депутаттардын арасында аялдар жок эле да. Ошондуктан да мына ушул оюндарды көбүрөөк аялдардын арасында ушу ар түрдүү иш-чаралар көбүрөөк өткөрүп, келе жаткан шайлоого карата даярдык иштери деп айтсак болот да муну. Спорттук иш-чара менен катар аялдардын коомдогу ордун чагылдырган окуучулардын сүрөт көргөзмөсү да орун алды. Белдеш соңунда жеңүүчү аталган окуучуларга сыйлыктар тапшырылды. Белгиге келсек, Кыргызстанда 2020-жылы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өтөт. Мыйзамга ылайык депутаттардын 30%-дан кем эмес мандаты аялдарга берилет. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Туолдаев, Жалал Абад облусу.